Отставкага кеттим. Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө кайрылуу жасады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15 октябрда өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынан өлкө башынын кайрылуусун жарыялады. Урматтуу мекендештерим, борборубуз Бишкектеги коомдук саясий абал курч бойдон турганын көрүп турасыздар. Аны басаңдатуу максаты менен кече Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын бекитип, тиешелүү дайындоолор боюнча мен жарлык чыгарып кол коюп бердим. Тилекке каршы агрессия дагы эле токтобой, менин токтоосуз отставкамды талап кылышууда. Азыркы кырдаал эки тараптуу кагылышуунун болуусуна жакындап калды. Бир жагында митингге чыккандар, бир жагында күч органдары турат. Эки тарап кагылышса кан төгүү болот. Мамлекеттик резиденцияны коргоо үчүн аскер кызматкерлери, күч органдары курал колдонууга милдеттүү. Эки тарапты тең провокацияга барбоого чакырам. Урматтуу мекендештерим, мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз талапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Жапаров Жээнбековго отставкага кетпек бойдон калуусун сунуш кылам. Жаңы дайындалган премьер-министр Садыр Жапаров журналисттерге президенттин кызматтан кетүүсү тууралуу оюн билдирди. Анын айтымында бүгүн ал президент менен жолугушуп, бул маселе аягына чыгарылат. Тарапташтарымды мен чакырган жокмун. Алар менин эле тарапташтарым эмес. Бүткүл кыргызстандыктар деп билсеңиздер болот. Бүткүл кыргызстандыктардын талабы президент кетсин, шайлоо жокко чыксын деп келип жатышат. Анан үчүнчү талабы Садыр Жапаровду отургузуп келели деп талап менен чыгышкан. Мен бүгүн президентке жолугам. Бул маселени чечебиз. Бүгүн аягына чыгарабыз. Мындан ары туруктуулук болушу керек. Менин оюмча эң биринчи келишимге келишибиз керек. Ал кырдаал мыйзамдуу жолго түшкөндөн кийин арызымды жазып, экс-президент болуп калайын деген. Мен ошол чечимди сунуш кылам. Аны кандай кабыл алат, ал өзүнүн иши, деди ал. Саясий куугунтук болбойт. Бул тууралуу аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан маалымат жыйынында премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Жапаров сот, прокуратуранын ишине кийгизилише албастыгын белгилеп кетти. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Катуу күрөшөбүз, жок болот криминал. Келгиле өнүккөн өлкөлөр сыяктуу криминалды жок кылып, таза өнүккөн мамлекетти түзөлүчү. Силер жардам бергилечи мага. Саясий эч кандай куугунтук болбойт. Мен силерге сөз берем. Саясий куугунтуктардан менин үй бүлөм жана бир туугандарым баарыбыз жон терибиз менен өттүк. Саясий куугунтуктан, адилетсиздиктен, менчелик өткөн араңыздарда бир да адам жок болуш керек, дейт ал. Эскерте кетсек, аларча мамлекеттик резиденциясындагы Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар Садыр Жапаров премьер-министр кылып шайлап, жаңы өкмөттүн курамын бекитип берген. Президенттин өз арызы менен кызматтан кетүү же кетпөө маселеси бүгүн чечилет. Садыр Жапаров маалымат жыйынында Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп, президенттин отставкасы тууралуу сүйлөшө тургандыгын айтты. Мен ага отставкага кетүүнү сунуштайм. Чечимди өзү кабыл алат. Бүгүн чечим кабыл алабыз деп ойлойм. Президент 3 күндөн кийин отставкага кетем деп айткан. Ал убакыт өттү. Башка жол жок, деп билдирди Жапаров. Кадрларды Атамбаевчи, Бакиевчи деп бөлбөөгө чакырды. Премьер-министр Садыр Жапаров атка минерлерди Атамбаевчи, Бакиевчи жана башка топторго бөлбөөгө чакырды. Маалымат жыйын учурунда журналисттер ИИМдин жаңы жетекчисинин Раим Матраимов менен байланышы бар экенин айтып, бул боюнча анын пикирин сурашты. Улан Ниязбеков 15 жыл убакыттан бери ИИМ системасында иштеп келе жатат. Ал жаш кадр. Ошол себептен тандадым. Бирок жамаатка тааныштырып жатканда убактылуу дайындалганын айттым. Өзүн көрсөтө алса калат, болбосо алмаштырабыз.
Матраимовдун, Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кадрлары десиңер. Келгиле мындай сөздөрдү таштайлычы, деди Жапаров. Анын айтымында эгер адам чыныгы кесипкөй болсо, кимдики экени маанилүү эмес. Ошондой эле Жапаров адам билимдүү болсо, мурда кайсы президент менен иштегенине карабай кызматка отургузуу керек деген пикирин кошумчалады. Садыр Жапаров паспортко улуту деген графа кайра киргизилерин айтты. Кыргызстанда 2017-жылкы үлгүдөгү паспортто жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги тууралуу маалымат алып салынган. Бирок ал электрондук форматка өткөрүлгөн. Кыргызстандыктар жакында паспортуна улуту деген графаны коштурса болот. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясындагы маалымат жыйынында айтты. Биздин Мекенчил партиясынын шайлоо программасында паспортко мурда алып салынган улуту деген графаны киргизүү маселеси бар болчу. Алгачкы иш күндөрүндө эле бул маселени чечтик. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын техникалык жактан бул маселени чечүүгө 60-90 күн кетээрин айтышты. Бул убакыт өткөн соң паспорт алуучулар мурдагыдай улутун жаздырып алса болот. Бирок эч ким мажбурлабайт, каалоочулар гана жаздырат, деди Жапаров. Эске салсак, Кыргызстанда 2017-жылкы үлгүдөгү паспортто жарандык, улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дареги электрондук форматка өткөрүлгөн. Паспортту чип аркылуу окуганда баардык маалымат толугу менен чыгат. Сиз түрмөдө саясий туткун болуп жатканда, биз парламентте дагы, айрым митингдерде дагы сизге колдоо сөзүбүздү айтып турдук. Сиз аны жакшы билесиз. Билем, уктум, баарын көрүп турдум. Рахмат сизге. Ошол убакта сиз жакшы колдоп бердиңиз. Ошол убакта сизди колдогондорду мындай чырак менен издеп табыш дагы мүмкүн эмес эле. Туура. Бүгүн сиз бийликтесиз. Бүгүн биз сизге кемчиликтерди ачык айтып, ката кетирсеңиз көзүңүзгө сайып көрсөтүп турушубуз керек. Туура. Оппозиция сөзсүз керек. Сын айтып койгон адамдарды, угунтуктагандардын тагдыры эмне болду билесиз. Ошондуктан сиз парламентте сөзсүз оппозиция болуш керек, саясий күчтөрдө оппозиция болуш керек. Эгерде сиз жакшы иштеп атсаңыз, туура нерсе жасап атсаңыз, күчтүү адамдарды, кадрларды алып келсеңиз, реформа жүргүзүп, адилеттүүлүктү орнотуп, өлкөдө бир өнүгүү кылсаңыз, биз сизди кош колдоп, кубаттаганга даярбыз. Колубуздан келишинче жардам бергенге даярбыз. Кайсы маселе болбосун, эмне колубуздан келсе. Бирок сиз эгерде кемчилик кетирсеңиз, биз аны ачык айтып, сындап турушубуз керек. Мактап сизди жардан ары түртүп жибергендерден абайлашыңыз керек. Тескерисинче, бизге окшоп айрым учурда кемчилик болсо, айтып тургандар менен консенсуска келип, алар менен диалог кылып турасыз деп мен ишенем. Бүгүн калың катмар эл сизди колдоп атат. Мына көчөдө кылкылдап эл турат. Региондордо бардык жерде сизге колдоо жакшы. Муну баарындай моюнга алышыбыз керек. Стабилдүүлүк үчүн биз сизди колдоп беребиз азыр. Бирок айрым депутаттардын айтканы туура. Мына кече спикерди шайладык, 60-тан ашуун депутат болду. 80-ден ашуун жалпысы. 60-тан ашуун депутат ушул жерде турду. Кадимкидей добуш берди. Мына бүгүн сиз дагы 60-тан ашуун депутат келди. Кворум болду. Легитимдүү премьер-министр мына эми болосуз. Биз ошол оюбуздан кайтпайбыз. Стабилдүүлүк үчүн, өлкөдө ар кандай башаламандыктарга жол бербеш үчүн бүгүн биз сизди колдоп берүүнү баарыбыз чечтик. Ошол эле убакта көчөгө 20 миң деген жаштар, эл, ошол жерде 13 партиянын өкүлү, саясий күчтөр чогулуп, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты талап кылып чыкпаганда, сиз азыр балким түрмөдө болот элеңиз. Ошондуктан аларды душман көрбөңүз сиз. Өзүңүздүн мына ооруканага бардыңыз, 1000ден ашуун адам азыр жарат алып жатат. Ошолорго компенсацияны карашыбыз керек азыр. Аларды душман көрбөшүбүз керек. Өлкөнүн жаркын келечеги үчүн чыкты алардын бардыгы. Карап атабыз болот. Ошондуктан мына азыр Аида Камчыбектин айткан туура маселе. Сиз бүгүндөн калбай сөзсүз өзүңүздүн тарапкерлериңизге кайрылып, мага сын айтып аткан, менин ишими сындап аткан адамдар болсо, аларга мындай калыс мамиле кылгыла. Ар кандай радикалдуу күчтөр менен мындай коркуткан, бул туура эмес деп бир өзүңүздүн сөзүңүздү айтып койсоңуз, бул саясий күчтөр дагы баары ыраазы болот эле. Азыр мына эл көпчүлүгү сизди колдоп турат. Бул тана албайбыз эч кандай. Туура иштесеңиз биз жардам берели, колдойлу сизди. Эгерде ката кетирсеңиз, биз көзүңүзгө сайып көрсөтүп туралы. Туура, биз сизди колдойбуз. Туура эмес иштеп баратсам, катачылыктар кетип атса сындаңыздар. Сындаган сайын адам түзөлөт. Туура. Сындаган сайын түзөлөт. Ал жагын мен жакшы билем. Рахмат, азыр колдоп беребиз. Ошондуктан мына бүгүндөн баштап эми саясий ыкы-тыйкыны жыйып, бир укуктук талаага түшүп, мындан ары
саясатчылар, лидерлер барыңар өз ара ар кандай келишпестиктерге чектөө коюп, бир мындай бир стабилдүү жашоону алып келели. Рахмат. Рахмат сизге да.